1941 жылы шул Чекеват айыл өкмөтүнүн, Арабар районунун Чекеват айыл өкмөтүнүн агроном участкасында туулганмын. 7 жашка чыкканымда атам менен апам мени окууга берди. Окууду 7-8 класты бүтүп, анан 10 класста окуй турган мектеп жок болгондуктан, 10 жылдык мектеп жок болгондуктан, биз 20 километр алыстыкта Төлөйкөн орто мектебине барып окуп 10 классты ошол жерде бүтүрдүк. Бүткөндөн кийин октябрь айларында бизди армияга чакырып, советтик армиянын катарына барып кызмат кылдык. Москвада, Московский военный округда. Ал жерде 3 жыл болчулугун алды. 3 жылды мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра атам энем жашаган үйгө келдим. Атам менен апам анан 2 эжем болчу. 2 эжем алар турмушу менен алар бизден азыраак жерде турушат. 63 жылы окууга кирдим. Окууну ийгиликтүү бүттүм. Университетти бүткөндөн кийин Ошко УДга келип, Ички иштер башкармалыгына жумушка орноштум. Биринчи иретте мени кабыл кылган отдел башчысы менин тууралуу управлениянын башчысына айткан экен, ал киши мени чакырып беседа кылды. Уголовный розысканын старший инспектору алабыз, андан кийин сен жакшы иштесең, сени дагы байкап көрөбүз деди. Ошентип анан кирип мен иштедим. 1 жыл иштегенден кийин анан мен айтты, сен заместитель начальник отдел боласың dedi. Анан мен заместитель начальник отдел болуп, звания берди, лейтенант деген. Ошентип мен 1 жолу жумушта жакшы иштеп калдым. Чындыгын айтыш керек, транспорт тууралуу, транспорт жөнүндө кичине сөз козгоп кетейин. Транспорт өтө кыйын болчу. Bir жака бара албайт элек, кыйналат элек. Андан кийин милицияда жетиштүү транспорт аз эле. Мына азыркы салыштыралык. Азыр мына Кудайга шүгүр, эл журтубузда иштеген балдар техниканын жетишкендиги менен, алдыңкы техникалык буюмдарды жакшы колдонушат. Ел менен жолугушуп, элге айтып, милициянын абийирин көтөрүп, милициянын кылган иштерин көрсөтүп, милициянын кандай кыйын иштерди бүтүргөнүн ачыктан ачык айтып бериш. Бардыгы милиция менен элдин ортосунда абдан чоң байланыш түзүлдү. Мамлекетибиз өнүгө берсин, ошонун катарында ушул жакшылыктан пайдаланып, МВД'nin, милициянын сотрудниктери, министрдин иштеген министрликтер, анын кызматкерлери ошондой эле министрдин өзүнө чоң ийгилик болсун. Saf başında bol